Так, 14 жаштагы кыз бизге роддомго 15 январда келип түшкөн. Диагноз менен угроза ранних родов менен түшкөн. Андан кийин бизде өзүбүздө патология бөлүмүндө жатты. Андан кийин 29-ында начались кровотечения. Анан тону эрте ажырап кеткендигине байланыштуу преждевременная отсылка нормально расположенный пациенты деп коет биз боюнча. Ошо менен эрте кесарево алганга туура келди. Ошо эркек бала төрөдүк. Массасы 2100 грамм. Азыркы убакта ал акыбалы кыздыкы жакшы. Көчөгүнү биз 4 январда патология новорожденникке котордук. Баласынын ал акыбалы тяжелый эле деп эсептелди азыркы күндө. Анан баласы ара төрөлгөнүнө байланыштуу патология бөлүмүнө которулдук.